Ыктыярчылар Жалал Абад шаары менен бул тууралуу кече Ыктыярчылар күнүндө Жалал Абад шаарындагы областтык филармонияда уюштурулган атайын майрамдык иш-чарада айтылды. Бул күнү Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдындагы Жаштар иштери боюнча комитети тарабынан ыктыярчыларга атайын концерттик программа уюштурулуп, алдыңкы активисттерге сыйлыктар ыйгарылды. Ал эми ыктыярчылар өздөрү жашап турган аймакты өнүктүрүү, жакшыртуу иштерине салым кошуу ниетинде экенин айтышып, мындан ары да шаардын тазалыгына, иреттүүлүгүнө аракет кылышаарын билдиришти. Эч бир акы сурабай, коомдук иштерге активдүү катышкан жаш жарандар шаардын алтын фондусу экенин иш-чаранын катышуучулары белгилешти. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында 500дөн ашуун ыктыярчылар бар. Алар ар бир жаран өзү жашап жаткан жерге өз салымын кошуу керек деген ураан менен өз шаарына кол кабыш кылып келишет. Шаарыбыздын аймагындагы коомдук иш-чараларга активдүү катышкан биздин ыктыярчыларды сыйлоо үчүн ушундай бир салтанаттуу иш-чара уюштуруп атабыз. Шаар аймагында 10го чукул бейөкмөт уюмдары иштеп турат. Ар биринде жок дегенде 20дан волонтеры бар, ыктыярчысы бар. Мисалы бизде Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитетинде жаш жаратмандар окуу долбоорунун алкагында кабыл алынган биздин ыктыярчыларыбыз бар. Жана ошондой эле окуу жайлардын дагы студенттик комитеттеринде өздөрүнүн да ыктыярчы топтору бар. Жалал Абад шаарынын жаштары же болбосо ар бир айылдын эли абыйлары өзүнүн шаарынын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошуш керек да. Анан мен дагы ошондой ойдо ар бир эле организацияга, иш-чараларга ошондой максатта катышып келем. Анан көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Анын тазалык акциясы, башкаларга жардам берүү, ошондой эле диван ушундай социалдык иш-чараларды көп өткөрдүк.